Садыр Жапаров чек арада жаракат алган жарандардан кабар алды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1-майда Бишкек травматология жана ортопедия илимий борборунда дарыланып жаткан Баткен облусундагы чек аранын кыргыз-тажик бөлүгүндөгү акыркы окуялар учурунда жаракат алгандардан кабар алды. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Садыр Жапаров жаракат алгандар менен баарлашып, ден соолуктарын сурады жана алардын тезирээк сакайып кетишин тиледи. Аларга мамлекет тарабынан тийиштүү жардамдар көрсөтүлөрүн баса белгиледи. Белгилей кетсек, 30-апрелде Баткен облусунан 46 жабырлануучу аскердик учактар менен Бишкектеги ооруканаларга жеткирилген. Булак, Марал ФМ. УКМК. Тажикстан аскерлери аркадагы кыргызстандыктардын үйүн аткылай баштады. Бүгүн 1-май саат 12:45 карата маалымат боюнча кыргыз-тажик чек арасындагы абал чыңалып турат. Бул тууралуу УКМКга караштуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Тажикстандын аскер кызматкерлери Лейлек районуна караштуу Арка айылындагы кыргызстандык тургундардын үйлөрүн аткылай башташты. Жергиликтүү жашоочулар буга чейин эвакуацияланган болчу. Кыргызстандын чек арачылары коргонуу позициясына өтүштү. Булак, Спутник KG. Түрк маалымат каражаттары аты аталбаган аскердик булактарга таянып, Анкара Кыргызстанга, Тажикстанга каршы күрөштө ар кандай зарыл аскердик жардамды берүүгө даяр экендигин жазышууда. Бул тууралуу сайттар маалымдайт. Эгерде Бишкек буга кызыктар болсо, Анкара аскердик жардам жөнөтөөрү айтылган. Түркия Кыргызстанга Байрактар TB2 пилотсуз учактарын жана РСЗО жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат деп жазылган. Мадинанын атасы: кызымды жоктоп, боз үйдө жалгыз отурам. Баткенде тажик аскерлеринин аткылоосунан каза болгон 12 жаштагы окуучу кыз Лейлектин тургуну Мадина Рахматжанованын атасы Наимжан Абдулов Азаттыкка маек берди. Мадина кечээ жерге берилиптир. Терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Азыр абалыңыз кандай? Жубайыңыз, кичүү кызыңыз жакшыбы? Кызымды, Мадинамды кечээ жерге бердим. Аялым менен кичүү кызым азыр Бишкекте ооруканада жатат. Бул жакта жалгыз боз үйдө Куран окутуп отурам. Каргашы болгон күнү мен ишке кеткем. Аялым 2 кызым менен Интернационал айылындагы үйүбүздө болчу. Аялым эшикке чыксак, үйдүн чатырына бир нерсе катуу атылып, кулагым тунуп калды деди. Кыйкырып жардамга чакырса эч ким келбептир. 2 кызын жетелеп үйдөн чыгып, качып баратканда алдынан миномет атылыптыр. Улуу кызым жолдо ошол жерде жатып калыптыр. Кичүү кызыма, аялыма да тийип, апасы кичүүсүн көтөрүп, улуусун карап нес абалда болгон экен. Ок тынбай атылгандыктан аялым улуу кызыма көпкө чейин бара албай жатыптыр. Үчөөнү тең Исфанадагы ооруканага алып барышкан экен. Кызым жолдон үзүлүптүр. Аялыма операция жасалып, наркоз тараганда жанына кирсем, кызым сурай баштады. Кантип ага Мадинабызды жоготконумду айтат элем. Балдар бөлүмүндө жатат дедим. Сооп кабарды 1 күндөн кийин угуздук. Экөөнү Бишкекке ооруканага учак менен алып кетишти. Мен кызымдын сөөгүн моргтон чыгарып, айылда жерге бергени алып келдим. Азыр жубайыңыз, кызыңыз Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланып жатыптыр. Абалдары кандай? Сүйлөшүп жатасызбы? Аялым жакшы баса албай жатам деди. Бутунун 2 жеринде жараты бар экен. Рентгенге салып текшерип жатышат. Кичүү кызымдын абалы жакшы эле дешти. Канча балаңыз бар? Мадина тууралуу айтып бериңизчи. 3 балам бар. Улуусу Москвада иштейт. Ал кечээ кечинде Ошко учуп келди. Түнү менен Бишкектеги ооруканага апасына чыгып кеткен. Мадина үйдүн ортончусу эле. Ооруканада жаткан кичүү кызым 10 жашта. Мадина дилгер, акылдуу кыз болчу. 1-класстан 6-класска чейин жалаң 5 деген бага окуду. Ыймандуу кызымдан айрылып калдым. 5 убак намаз окуп, орозо кармачу. Өлгөн күнү оозу бегиле, ошол бойдон кетти. Өзүмдү коерго жер таппай туталанып жатам. Башка эч нерсе айтып бере албайм. Булак, Азаттык.